Салам экендештер, арбаңыздар. Бүгүн силер менен кичинекей маек бул миграция жөнүндө эмес, бирок миграцияга тиешелүү Россия Федерациясында болуп жаткан учур жөнүндө. Тактап атканда Атайын согуш операциясы. Бул Атайын согуш операциясы көптөгөн мигранттарга, мекендештерге да көп зыянын тийгизип атат. Муну баарыбыз эле көрүп атабыз. Орустардын мигранттарга болгон негизи көз карашы башка болуп калды. Мунун бирден бир себеби ошол эки Атайын согуш операциясы. Маалымат үчүн көрүп койсоңуздар болот. Сөз баштардын астында жакында Жогорку Кеңештин депутатына шайлоо болот. Бир талапкерди айта кетели, тактап айтканда 18-чи шайлоо округунун кулуну Чомоев Бакыт 12-чи номерде барат экен мигранттар жөнүндө 20 секунд видеосун көрүп койгула, андан ары сөз улантабыз. Биздин чет элде жүргөн мигранттар менен иштейм деп чечип атам. Анткени баарыңыздар билесиздер, баарыбыздын жакындарыбыздын баары сыртта. Мен өзүм дагы сыртта бар иштеп келгем. Сыртта жүрүш бул оңой эмес. Менин биринчиден койгон маселем өзүмө койгон тапшырмам. Мен ушу сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз менен бекем иштешейин деген. Биринчи койгон максатым ушул болот. Анткени биздин сыртта чет элде жүргөн мыкты балдарыбыз бар. Менин дагы жакындарым бар. Күчтүү, билимдүү, баягы мындай айтканда биздин мамлекетибизге чоң салым кошо турган биздин жакын ушундай мекендештерибиз бар. Урматтуу мекендештер, негизи эле Россия Федерациясында 3 жыл мурун Атайын согуш операциясы башталды. Украина менен жер талашуу болуп, жана ошол өздөрүнүн тилин сактайбыз деп орус тарап Украина тарап менен чырдашып жаткан кези. Жакында Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамп бул жаатынан 28 пункттан турган Россия тарапка жана Украина тарапка элдешүү боюнча өздөрүнүн сунуштоосун сунуштады. 27 ноябрга чейин Украинанын президенти Зеленский Владимир ошого макулдугун бериш керек деп Америка тарап айтып атат. Эгерде орус тарап болсо, ошол эки 28 пункттун бүт баарынын бир аз макулдай болуп атат. Балким ушул жакынкы 1-2 айдын ичинде Кудай буйруса чоң чыр-чатак аягына келет. Россия Федерациясы стабилдеше баштайт, рубльдин курсу өсөт. Андан тышкары мигранттар дагы абдан талап боло баштайт, себептеген жумуш орундары кайра ачылып, заводдор ачылып, жана көптөгөн ошол эмгек мигранттарын талап кылат. Бул эми биздин силер менен мигранттын тонун кийип жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө жакшы көрүнүш. Кудай буйруса Атайын согуш операциясы аяктаса, биз үчүн дагы жеңилдиктер болот. Эң негизги рубльдин курсу өсөт. Себептеген анын негизинде санкциялар дагы өчүрүлөт. Россия Федерациясына жашынакай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошонун негизинде биз алып аткан айлыкты Кыргызстанга которсок, акчасын дагы көбүрөөк алгандай болушу мүмкүн, Кудай буйруса. Эми бул миграция жаатында эмес, кийинки выпусктарда Кудай буйруса жашынакай жаңылыктарын беришкөнгө аракет кылабыз. Сак саламат болуңуз, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттук картаны тартылат. Мир привилегий компаниясы менен, банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратып атабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатылган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегий компаниясынын Поварская 23 строение 1 барып туруп ала берсеңиздер болот.